Оштон Ысыкөлгө чейин жаш бала табуреткада барганда кандай болуп калат? Дагы кокусунан өзүнө өзү бир нерсе кылып алса, ким жооп берет ага? Тасмада сүйлөп жаткан бул жаран Ош шаарынын тургуну Алтынбек Ташматов. Ал биздин редакцияга 2 күн мурун Ысыкөлгө комуз боюнча сынакка кеткен 15 жаштагы кызынын коопсуздугуна тынчсызданып кайрылды. Айтымында анын кызы менен кошо жүздөй келечек балдар чыгармачылык борборунун окуучулары Ысыкөлгө 5 маршрутка менен жолго чыгышкан. Ташматов өспүрүмдөр унааларга батпай, кошумча отургучтарда отуруп кеткенин айтып берди. Маршруткалар келгенде балдар отургуза баштаганда келечек немесинен табуреткаларды көтөрүп чыга баштады. Анан мен кой мындай болбойт окшойт деп анан видео тартып, табуреткага ким отурат, чекилет аласыңарбы? Анан ошентип неме кылсам, мэрия бербей койду деди эжеке. Кандай бербей коет? 4-5ти берген 6-ны да берет болчу. Силер балдардын санын туура эмес берип койгонсуңар деди. Эми балдардын местасына ата энелер кетип атат деди. Тем более директордун апасы кетип атат, туугандары менен небересин салып алып кетип. Мен ал тарткан видеомда бар, ким болосуңар десем, ата энеси болобуз дейт. Ал директордун ата энеси экен, ал балдардын ата энеси эмес. Аны мага ошол жердеги неме тааныгандар бар экен, айтышты, ал директордун апасы ал деди. Ташматов видеону өзүнүн Facebook баракчасына жарыялагандан кийин мекеменин мугалимдери анын кызына ал жакта басым көрсөтө баштаганын айтат. Сен атаңа айт, апаңа айт, видеону Facebooктан өчүрсүн. Болбосо атаңа айт, келип машинасы менен сени алып кетсин. Деп ошентип директор менен эжекеси ошентип басмарлап коркутуп атыптыр. Кызым ыйлап жазып атат мага. Мен азыр коркконуман келдим бул жерге телевиденияга, бүт элге жарыя кылайын деп. Кызым 15 жашка чыгып калган. Анан тем более көлдүн жээгиндеги кокусунан өзүнө өзү бир нерсе кылып алса, ким жооп берет ага? Мен барып алып кетем. Мен баргыча кызым бир нерсе болуп калса, ким жооп берет? Биз аталган мекеменин жетекчиси Аида Жакыпбаевага байланышканда ал окуучулар отургучка жөн гана бутун коюп кетишкенин кабарлады. Биз 100 бала менен келдик азыр көлгө. Кече ошо Ош шаарынын мэриясы тарабынан бизди колдоп, бекер балдарды алып келдик. Бул жалган маалымат. Табуреткалар ал балдар путтарын гана коюп келишкен. Эч ким табуреткага отурган жок. Эгерде мага ишенбесеңиздер, ошол келген мугалимдерден жана ошондой эле ошолордун окуучуларынан ошол маалыматтарды алсаңыздар болот. Келечек балдардын чыгармачылык борбору мектептен тышкаркы мамлекеттик билим берүүчү мекеме. Анда комуз, тил, би, шахмат, тигүүчүлүк сыяктуу 20 дай ийрим бар. Борбор учурда мэриянын балансында.